Эске салсак, Кыргызстандагы шайлоо жана референдум өткөрүү эрежелерин аныктаган мыйзамдар топтомун жогорку кеңеш кабыл алган. Бул мыйзамдар топтомундагы эң башкы өзгөрүү катары мындан ары жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын 30% аялдар болсун деген жобо айтылган. Мындан улам үстүбүздөгү жылдын 11-апрелинде өтүүчү жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо өнөктүгүндө айымдардын активдүү катышуусу зарыл. Бул багытта бүгүн Кара Буура райондук мамлекеттик администрациясында айымдар үчүн маалымат берилди. Долбоорду өнүктүрүү саясат институту ишке ашырып жатса, каржылаган ПРООН менен швейцариялык фонд эсептелинет. Биздин райондогу мыкты алдыңкы лидер аялдарды ушул эмеде көргүбүз келет да, буюрса. Тем более ушундай шанс берилип атат. 30% бул жакшы шанс. Ошого активный катышып, өзүңүздөр аялдар баштаган иш дайыма бүтөт. Аялдар активный болушат, ответственный болушат, жоопкерчиликтүү болот. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын Манас жана Кара Буура райондору боюнча атайын өкүлү Гулира Бекенованын айтымында, бул ирет өтүүчү шайлоодо айымдарга чоң мүмкүнчүлүк жана колдоо көрсөтүлүп жатат. Анткени буга чейин жергиликтүү кеңештерде айымдардын болуусу дээрлик жокко эсе болгон. Салыштырмалуу айта кетсек, Кара Буура району боюнча 159 мандат болсо, анын 18 гана айымдар болгон. Ал эми Манас районунда жалпы 76 мандаттын 9 гана айымдар түзөт. Ал эми жаңы мыйзам долбооруна ылайык, эми Кара Буура районундагы 127 депутаттын 49 айым, Манас районундагы 76 депутаттын 30 аял болот. Аялдарга эмне үчүн мынча көңүл буруп атабыз? Аялдар бийликке келсе, кичине тартип көбүрөөк болот. Социалдык маселелерге көбүрөөк маани берилет. Тарбия иштерине көбүрөөк маани берилет деген ой бар да. Дагы кандай өзгөртүүлөр бар мыйзам боюнча. Жергиликтүү кеңештин депутаттары мурда күрөө койчу эмес. Азыр күрөө коет 1000 сом өлчөмүндө айлык кеңештерге шайлоолор партия катары берилет, ала 20 000 күрөө коюшат. Андан тышкары күрөө койгондугуна байланыштуу сөзсүз түрдө шайлоо фонддорун ачыш керек. Айымдардын жергиликтүү кеңеште депутат болушу кандай аракеттерге алып келет жана башкалар туурасында иш-чаранын жүрүшүндө кеңири сөз болду. Алдыда өтүүчү шайлоодо өзүнүн талапкерлигин коюп жаткан айымдардын бири Салкын Карбозованын айтымында, айымдардын көп болушу менен аймактагы социалдык маселелерге эң ириде көңүл бурулмак. Ал эми жеке ал өзү депутат болуп шайланып калса, айымдар арасындагы миграцияны токтотуу үчүн иш орундарын пайда кылуучу муниципалдык ишканаларды ачуу маселесин көтөрүүнү максат кылууда. Bir жылда 100 000 сом болсо да жеке ишкердүүлүккө каражат бөлүп койсо, ал муниципалдык менчик, муниципалдык ишкана болуп калат да, аялдар сыртка миграцияга каражат табабыз деп кетпей, жумушсуз аялдардын бардыгы ушул жергиликтүү элдин арасында тигүүчүлүк менен алектенсе болот, тамак аш азыктарын даярдап ушу сатыкка чыгаруу менен алектенсе болот. Ал эми башка bir демөөрчүлүк менен келген каражаттарда сөзсүз түрдө bir 10%-ин ушул аялдардын ишкердүүлүгүнө бөлүш керек деп ойлойм. Себеби колунан көп жумуш келген айымдар ушу каражаты жок, ишкердүүлүктү баштай албай отурушат. Мына ушул аялдарга жакшы шарт түзүп беребиз го деп ойлойм да. Жергиликтүү кеңештерде депутат айымдардын көп болуусу айылдагы өзгөчө социалдык маселелерди чечүүгө көбүрөөк көңүл бөлүнөрү күтүлүүдө. Муну менен бирге айымдардын көбүрөөк болуусу менен жергиликтүү бюджеттин бөлүштүрүлүшү, коюлган максаттарды ишке ашырууда жигердүү аракеттери чоң жардам болот. Бул туурасында Бакыян айыл өкмөтүнүн башчысы Нургазы Асылбеков билдирди. Социалдык жакты өнүктүрүү боюнча ушу айымдардын ролу чоң экен да. Анткени мен айта кетсем, ушул эки депутат ушу Шакелова Динара, Базарбаева Гүлмира деген эжекелерибиз 3 соостан бери Бакыян айылдык кеңеште депутат болуп келатат. Булар өзү лидерлик сапаттарын көрсөтүп ушунча жылдан бери, көп жылдан бери мынакей мен 2 соостан мен ушул эжекелерим иштешип, ар дайым ушул бизге бала бакча керек, бул керек деп отуруп мынакей Бакыян айыл аймагында ушу бала бакчаларды чечип алдык, фаптарды. Мына бүгүнкү күндө ушул областта алдыңкыларда болуп, мына энелер мектебин ачтык. Эгер булар болбогондо, жана айткан мектеп балдарды немелерди жаанын калп кылат экенбиз да. Андыктан алдыда өтүүчү шайлоодо аймакты өнүктүрүүгө салым кошууну каалаган айымдардын жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого активдүү катышууга чакырышты. Маалымат катары айта кетсек, бүгүнкү күндө өлкөдөгү депутаттардын 12%-ын гана айымдар түзөт. Рахат Бейшелиева, Кайнар Ормонов, Урмат Догдурбек уулу, Кара Буура району.